Теледе ТВ кайгылуу көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жекшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Баш ийбестик көрсөткөн айдоочулар эмнени үмүт кылышат, баарыбызга табышмак. Анткени мынтип кутулуп кетем дегендер дайым жаңылып келишет. Бири бутунда араң турса да соомун деп жалынса, башкасы өзүнүн документи жок туруп, инспектордун документин сурап күлкүнү келтиришет. Канткен күнү да окуялардын жыйынтыгы дайыма бирдей. Тийиштүү жазаларын алып, унаалары тийиштүү жайда калат. Başkalar, anda dergüller. Olsa da iyi. Yok, bir at bugünler. Lan kutsuğu. Kurkette joğla. Tamam, ne lazım? Kıbrıs lan, ne lazım? Kantınız bas. Gördün mü antayda? Ben de masum. Sizin gidiyorum siz cösüz. Cömün. Abi maşinayda parada. Бул айдоочу мас экенин айтпаса да көрүнүп турат. Бирок өзү алгач аны мойнуна албай, жол күзөтчүлөрү менен айтышып алышып отуруп алат. Жарым сааттык алышуулардан кийин акыры инспекторлордун унаасына отургузулуп, наркологияга жөнөшөт. Буйруктарга баш ийгиси келбеген жаш бала мында да мүнөзүн көрсөтүп, жолдо баратып күзөтчүлөрдүн унаасынын арткы терезесин сүзүп талкалап салат. Бул да унаа ичинде ашказанын бошотуп алганы менен тартип сакчылардын мүлкүн талкалап койгонун эске албаганда. Otur. Меня задержали по улице Немеден. Волкова Немеден. Волкова Кайназаровадан задержали. Мен жөн эле көчөдө семьям менен тургам. Байкем машинаны токтотуп коюп үйгө кирип кеткен. За это задержали и за рулем ты деп. По дороге били. Вот у меня даже башымда есть отеки. Көрсө баланы жол күзөтчүлөрү тоскондо баш ийбей качып кетет. Бирок алыс кетпей 100 метр аралыкты жүрүп барып токтоп калат. Анан аркасынан эле инспекторлор келсе, бат эле айдоочу эмес болуп алат. Ал эми баратып инспекторлордун унаасынын терезесин башы менен талкалап алып, аны да буларга шылтайт. Машинаны эмнеге талкаладыңыз? Машинаны мен талкалаган жокмун. Kim takıladı? Даже машинада следы есть, что я зарыгал там. Качан башым менен урганда, у меня тошнота появилась. Көрдүңүз, байке, сиз сүйлөңүз, не надо давить на меня. Көп отурбай жаш бала Америка кинолорун көрүп, бизде да ошондой деп ойлоду. Айтор эмнегедир жактоочу талап кыла баштады. Давай, мага адвокат тап келгиле. И вот это незаконно. Почему? Незаконно. Адвокат мага предоставлять этпегиле. Siz gömüyorsunuz. Мен силерге айтып атам, адвокат. Эмне адвокат? Advokat gelin. Все. Кечирип койгула, видеокамерага тарткыла, мага адвокат предоставлять этип берген. Пожалуйста. Болду. Мен эчтеке сүйлөйм андан башка. Бир сүйлөйм деп отуруп 1988-жылы туулган Таңарыков Эркинбек Муратбековичтин мастыгында эптеп тактап алышты. Айтмакчы бул бала сүйлөгөндү жакшы билет экен, бирок ага айтылган сөздөрдү уккусу да келбейт. Анын оюнда баары тең тегерек деп алып, анын гана даттануусун угуш керек дейли болду. Бирок адвокат силер мага предоставлять этиш керек. Кана адвокат менен? Силер мояктан турасыңар. Advokat Жалдабайм, гос адвокат болот. Ошо жакта мага адвокат advokat. азыр келиш керек. А так мен бошмун. Туруп турай сен эч жака Мен барбайсың. эч жака качпайм, мен эмне качам? Калай пожалуйста. Сұраныч. Байке көрсөткүлөчү мага. Бүт закон чегинде мындай туруп тур. Адвокат Басалын айдап келатыр. Мында басып кетем. Тозуп качып бул бала жай атынан барып. Мынтип отуруп Эркинбектин жактоочусу да келди көрүнөт. Байкесиби же тайкесиби бир кишиси келип алгач бала менен сүйлөшүп алып, анан инспекторлорду сөзгө тарта баштады. Бир топко чейин сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп отуруп, инспекторлордун бирине ордунан акча берип эле бүтүрүп кетип аракетин көрдү окшойт. Бирок жол күзөтчүлөрү жаш баланы жазалоо керектигин айтып, байкесинин сөзүн четке кагып коюшту. Акыры баш ийбеген бала жолдон дагы бир нерсе кылып жибербесин үчүн атайын опер топ ордуна чакыртылып, баланы жакынкы ички иштер башкармалыгына алып кетишти. Жүрүңүз. Предоставить адвоката. Мен машинада барам. Бияка турам. Байке машинасына отурам. Чогорас, чогор. Мен байке машина. Байке машинасына отурам. Мен байке машинасына отурам. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилген соң жол күзөтчүлөрү келтирилген зыянга ылайык арыздарын жазышты. Ал эми Эркинбек өзүнүн түшүнүк катын жазды. Келе жатып байкеси экөө сүйлөшүп алышканбы же унаада баратып байкеси тарбия иретинде башка бир муштап койгонбу? Айтор буга чейин баатыр болуп жүргөн бала башын кармап отуруп калыптыр. Ал гана эмес, буга чейин жактоочу талап кылып жаткан бала эми тез жардам кызматында чакыртып калыптыр. Неме? Скорый чакыртылганбы байке? Бул жер роботу.
Роуду болсо не экен? Силер менден алып барыш керексиңер. Мен сага законный замечание кылып атам, дайыр жолу. Жай сүйлөдү. Мен өзүмдүн демократический Хорошо. правиламды айтып атам силерге. Демократический правилаңды азыр Мен түшүндүрүп сүйлөгөн странадамын. жазып атасың, жаз азыр. Мен жаздым уже. Молодец. Байкеси да инспекторлор менен сүйлөшө албай калып, бүтүрбөсөңөр мен да арызданам дегендей эле чөнтөк телефонун алып чыгып, камерасына тегеректегилеринин баарын тартып жатты. Ал эми Эркинбек жеке кароого келгенде чөнтөгүмдө телефонум менен 20 000 сомум бар болчу деп баштады. Силер мына документти жырттыңар. Мына Бяка столдун мына чөнтөктү жыртты полный мына. Содержимый эчтеке жок. Мына полный чөнтөктөрүм пустой. Чөнтөктө 20 000 сом акча бар болчу. Телефон бар болчу жок. Telefonum Geleceğinde Siz bunda alısırak durup tekşeriz. Telefon geleceğinde de ayıttı Baykesi. Baykesi de telefon kalktı. Ben anne taşına gidiyor. Gel Baştan gel. Телефону кимде болсо чөнтөгүндөгү акча да ошондо экени көп өтпөй эле белгилүү болду. Жана 20 000 сом эмес эле 6 000дей акчаны келинчеги алып коюптур. Эркинбек же мүмкүнчүлүктөн пайдаланып тартип сакчыларга шылтап коеюн дедиби, Айтор мунусу да ишке ашпай калды. Ойлонуп көрүп анан чечинип баштады. Денесинде тытыктарды издеп отуруп таппай, биздин чыгармачыл топтун камерасына келип алып, колундагы тамырын көрсөтүп баштады. Малар тартып кой брат. Все. Мына малар тартсаң. Алар чыгып турат. Верналар неге чыкты брат? Мояктан кармап туруп кан өткөн жок, мояктан баш менен терезе сүдүрүп, ошо кишилер жок. Ошо кишилерди алып келсин мага. Мен доказать этип берем. Фотороботун составлять этип берем. Мына. Баланы ыйлатпай эле дейиштиби, тартип сакчылар тез жардам кызматын бат эле чакырып беришти. Алар да келип тергөөчүгө кирип кеткен баланын аркасынан кирип бат эле чыгып, баланы ооруканага алып кетмей болушту. Биздин чыгармачыл топ дарыгерден Эркинбектин акыбалын сурасак, даттануусу көп экен. Биротолуу томографиядан текшеребиз деп тез жардам унаасына салып кете беришти. Айтсак Эркинбек Танарыков мынтип жаза албай кутулуп кетем деди окшойт. Бирок көпкө эмес экени белгилүү. Айдоочу адам келип маңдайсыга токтоп, артта Mazda үлгүсүндөгү автомашина сүзүп кете жаздады. Сураныч ошону тозуп текшерип койсоңар деп өтүндү. Ал автомашинадан тозгон маалда баш ийбестен 100 метрдей барып токтоду. 100 метрдей айдап барып токтоду. Ошол эле убакта аркасынан 100 метр 50-100 метрдей токтоду. Аябай токтобостон калдаңдап барып токтоду да, токтолбостон. Биз барып текшерип, машинанын документтерин, тиешелүү документтерди сураган маалда ал адам аябай мас абалында экен. Ошондой эле бизге баш ийбестен, машинага тиешелүү документтерди бербестен сөгүнүп сагынып, физикалык каршы көрсөттү. Качып кетүүгө аракет кылды. Жогорку жактагы жогорку кызматта иштеген адамдар менен коркутуп кетип калууга аракет жасады да. Биз ошол убакта портал чакырып, машинаны штраф стоянкага койдук. Жана айдоочуну Бишкек шаардык наркологический алып келген маалда ал машинадан түшпөстөн мен наркологический кирбейм деп каршылык көрсөтүп, машинанын терезесин башы менен сүзгүлөп, биз түшүргөн бул машинанын терезесин сүзгүлөдү. Биз ошол убакта башын камап, машинаны түшүрүп, наркологический алып кирсек, ал адам көп спирттик ичимдикке тасталды. Bugün nala geç bugün. Bu yakta oku dost. Ya yürü. Arkasını oku. Bu yakta düşünük çok sana. Düşünmüyorsun he. Bu yakta ara. İnsan hazır. Kızının önüne görgezem kanlıya batkan dost. Gördünüz mü? Nerede çalıp durat yakta eke? Hı? Ulu urmatты айке. Эми азыр мен сизге авианс көргөзөйүн. Можете на камеру не снимать, серьезно. Акты камера эмес. Оку айке. Общий авианс водителя. Громко чет. Башынан оку, башын. Аягына кире берсиз. Башын окуңуз. Не деп турат? Если водитель считает остановиться деп турабы жок эке?
Я. Правильно? Водитель Обязан. Он обязан. не дейт? Обязан остановиться. А или Тура- сен айтып тура. атпайсыңбы? Сен айтып атпайсыңбы? Если водитель считает остановиться, он должен остановиться деп Я вам атпайсыңбы? сказал по-другому. Өзүн айтпайсың, если Я вам считает сказал водитель так. остановиться. Если водитель нарушил правила, то он обязан Кечип кой. остановиться. Правильно? Эмнеде ПДда жазылуу документтерин унутпай эми. Ну по какой причине остановка? У Ладно. нас рейд идет. Правопорядок и улица. Унутпайбы байке. Рейд идет? Да. Конечно. Правопорядок и улица. Вопрос есть? Все, больше нет вопросов. Документы, пожалуйста. Документов я вам не буду показывать. Почему? Не буду, потому что всё. Почему, байке? Не буду. Вот Если я вы- Первомайскому... Не, я если вот, вы смотрите, я сейчас не. в Первомайскую РВД подъеду, тогда забирайте. Мне зачем твои документы? Хотите Не, вы же забрать, прочитали, да? забирайте. Я прочитал. Ну, Ой, а что я там не написано? Документы не буду Что, смотреть. рұқсат байке документтер? буду. Что, документтер рұқсат кой? Обязан У водитель меня дать право? документы есть, Покажи, да. пожалуйста. Но я не буду их показывать вам. Покажи, пожалуйста. Не буду я вам показывать документы, и все. Инчектем. Если у вас нету, ну, тогда уже придется на штрафстоянку вашу машину. Нет, просто заберете номера, и все, я приеду, заберу. Без Такого проблем. нет, Я сейчас где оставлю. видел ты? Зачем? Я сейчас оставлю. вон там Где машину. видел там, байке? Где видел там, что Байки, номера можно вам забирать? не стоит М? лучше, серьезно. Что не стоит? Не надо сейчас меня М? пугать или еще что-то. Я вон там машину оставлю, забирайте номера, я приеду. А номера заберу. нам Штраф, дос, штраф. А номера Ой, нам зачем? мен ұқсаң дос. Берші. Вас просто паспортың тихо бар ғой, кім екенін просят. көрші көрейін. Сен кімсің көрейін, көрші Я көрейін. вам не буду показывать, я сказал. М? Бул дагы бир өзүн акылдуу сезген бала. Оюнда жолдо бараткан айдоочуну инспектор тосуп токтоп бериш ар кимдин өзүнүн укугу. Каалабаса токтобой кете берсе болот. Албетте күлкү келтирген доомат болгону менен аты жөнүн айткысы келбеген бала өзүнүн айтканына өзү да ишенип алган көрүнөт. Канткен күнү да жол кайгыл милициясынын инспектору бул балага ордунан баардык кагаздарды көрсөтүп, түшүндүрүп берип, кимдин укугу кандай жана жоопкерчилиги кандай экенин айтып берип документтерин алат. Анан гана бала эмнеге ар кайсысын сүйлөп кетип калуу аракетин көргөнү белгилүү болду. Көрсө документи жок айдап, анан мынтип коркутуп койсом кое берип коет деп ойлогон көрүнөт. Я, мындай кылабыз, машинаны штрафстоянкага коебуз, өзүңүз сиз айткан Первомайский роодго барасыз. Түшүнүктүүбү байке? Я сейчас, если вы мне на такси дадите бабки, я поеду. Фиг с ним. Поедем на штрафстоянку, да, я Конечно, оставлю. да. На такси дашь? Конечно, дам. Проблем нету, конечно, байке. Выйдите, пожалуйста. Не то, что на такси, байке, на все я тебе деньги дам. Панфилова Кулата көчөсүндө иштеп жатканбыз. Под названием рейд правопорядок и улица. Анан иштеп атканда бир форестерди токтотсок баш ийбей качып кетти. Артынан барып кубаладык. Кубалап барып токтотуп барсак, дислокация немелерди сурады, барып көрсөттүк, түшүндүрдүк. Түшүндүрсөк деле болбой документтерин көрсөтпөй турду. Bir topқа чейин bir жарым сааттай. Анан кийин эң аягында документтерин айла жок көрсөттү. Көрсөткөндө толук эмес болуп чыкты. Техпаспорту жок болуп чыкты. Техпаспорту жок соң штрафстоянкага койдук. Техпаспорту жок болгон үчүн ушундай шылтоолорду айтып атыптыр бизде. Мен токтобосом болот дейт. Водительский обязанность бар дейт. Обязанность водителя көрсөттүк. Өткөн апта ушул жол кайгыл милициясынын аракети менен унааны урдоо кылмышынын изи суу электе бет ачылды. Белгисиздер кафеде эс алып отурган жарандын ачкычын урдап унаасын айдап кетишет. Байкап калган унаа ээси ошол эле замат 102 кызматына чалып, ордуна жол кайгыл милициясынын экипажын жөнөтүшөт. Окуянын чоо жайы биздин кезектеги сюжетте. Жол кайгыл милициясына жоголгон унаа туурасында маалымат түшөр менен аны издөөгө алышып, тез эле табышат. Жолдо бараткан жеринен аркасына түшүп, кайгылуучулар аны кубалап жетип токтоп бер деп буйругун айтышат. Бирок унаа качып кетүү аракетин көрүп, кайгылуу унаасы алдына чыкканда да бир катар жол сүзүшөт. Бул кубалашуу бирок көпкө узабай кылмышка шектүүлөр мынтип кылмыш изи суу электе колго түшүшөт. Московский запад, Московский запад. Московский запад, немного. Московский запад.
Мен карачы. Эмне сүзүп атасың? Эмне токтойсуң? Бери карачы. Атың ким? Адлет. Эмне сүзүп атасың? Көрбөй калдык. Ичип алдыңбы? Бери болчу. Жалгам. Билөчү. Андан соң балдардын мастыгын тактоо үчүн наркологияга жеткиришет. Ал жактан тийиштүү текшерүүлөрүн жүргүзүп алышкан соң мас экени аныкталып, кылмышка шектүүлөр 1-май ички иштер башкармалыгына жеткирилет. Бул жакка анан унаа ээси да келип өзүнүн арызын жазып берет. Ал эми колго түшкөндөр албетте күнөөнүн моюндарын алгысы келбей, ар кайсы шылтоолорду айтып жатышты. Дос балам пальтос кемде алып чыгып, кечке чыксам ушундай. Кара машинага балдар салып кетти дейм. Ошол айынан ушундай машинаны барып үчүн каап машинаны айдап кетесиң эле артыңа да сиз мана ошон алып кетти. Бул машинанын неси биякта турбайбы? Күрүштүгүн берсең. Антон мен алып чыктым айтыпсың. Дос баламдын пальтосы кемде ойлоп алма. Анын машинаны айдап алып кетип калды. Жол кайгыл милициясына эмне баш ийбей качтың? Корккондон. Бул окуя албетте тез арада оңуна чечилсе да жоготуулар болду. Унаа менен анын кожоюнун пальтосу табылганы менен унаа ичиндеги ноутбук менен өтө баалуу делген иш кагаздар менен документтер жоголуп кеткен. Колго түшкөн шектүүлөр албетте аларды көргөн жокпуз деп актануу аракетин көрсө да кожоюну баарын айтып берип жатты. Saat 5:30-6 çamalarda Imperial Pizza kafesine tamam içkene barıp oturup bu paltonu çeçip beşilka gelip tamam içip oturup andan tamam içip bitkenden keyin paltonu karasam jok eкен beşilkada. Men администратор чакырып palto каякта desem paltonu билбейбиз деп камерадан карасак paltonu bir bala урлап кетип бараптыр. Paltonун чөнтөгүндө менин автомашинемдин автоунаамдын ачкычы бар болчу. Mercedes 140 кызыр. Анан биз аны менен изчи болуп чыгып карага чакта эле эште чыксак машина жок, машинени урлап кетишти угон болуп. Анан сразу жүзөгө чалсак милиция жакшы чара көрүп бат уламалан баттан таап берди, оперативно таап беришти. Машинасы биякта жакшы чара көрүшүп. Первомайский роудан жакшы рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Таап беришти, биякта чара көрүшүп. Машинада эмне эчтеке жок? Машинеде ошонун документи бар болчу. Осомак курсы паролдун сотовых телефонов, соцфонддун документтери болчу, налоговый инспекцияныкы, соцфонддуку, договор об аренде офисов, ошолор болчу, ноутбук бар болчу. Ноутбук ладно, мага соцфонддун ошонун документтери керек да. Бизге ориентировка берип калды. Серебристый цвет түсүндөгү Мерс угон болду деп. Анан кийин ошо угон боюнча иштеп атканбыз. Кайгыл кылып жатканда бир чектүү машина көрүп калдык. Барып жакындан карасак, ошол угондогу машина экен. Барып жанына капталына чыгып токтотсок да токтобой кетти. Токтобой андан качып, анан кийин кысып акырын токтотсок да бизди сүзүп алды. 2-3 жолу сүзүп, андан да качып буйтап. Инспектор чыгып эшигин ачса дагы эшиги менен илинип качып кетти да. Анан Московский Лагвинейка туштарында токтоттук. Анан текшерип учуранда 2 жаш бала экен, 94-жылкы балдар. Экөө тең мас абалында болчу. Аларды тасташ үчүн наркология барып өткөрдүк, мас болуп чыкты. Анан тергөөгө Первомайский УУДга жеткирилди, ошол жакта өткөрүлүп берилди. Биринчи күнөөсүн мойнуна алган эмес. Кийин анан УУДга барганда күнөөсүн алды, заявитель келди. Первомайский УУДда иши такталып жатат. Өзүнүн машинасын Мерсти УУДга өткөрүп бердик. Эксперттер сүрөткө тартып алышты. Стрел айнекти байке.
Ал эми бул дагы кайгылуучулардын аракети менен изи суу электе колго түшкөн шектөө. Ал эмединде түндө болгон окуяны айтып берсек, белгисиз бирөө короодо турган унаанын терезесин чаап, ичин тоноп кетет. Ордуна ошол эле замат жол кайгылуу милициясынын экипажы келип, тинтүү иштерин жүргүзүп, эл аралап билмексенге салып жүргөн шектүүнү колго түшүрүшөт. Машинаңды документин өзүнүн паспортун алып. Паспортун. Бутун көтөрүп. О. Арзака жыл О. Айтмакчы, бул аймакта мындай окуялар байма-бай болуп турат экен. Бирөөнүн мынтип терезесин чаап кетсе, башкасынын дөңгөлөгүн урдап, үчүнчүсүнүн акчасын тоноп кеткен күндөр болуптур. Көөлөрдүн айтымында кийинки кездерде тынч уктоо мүмкүн болбой калган. Өткөндө ошо биздин Мореки Жамабек көчөсүндө Акмуз менен кесилишинде бир фонда анан Toyota Бишке уруу кирип форчкасын чаап, уруу кирип документтеринен акча издеген окшойт. Ошол бир аз акчасы бар экен, Бакыт деген баланын жигити. Кошунанын фондасын алып калып кеткен. Азыр болсо мына бул машинанын да талкалап, терезеси талкалап, ичинен дагы эмне алам деп издеген билбейм. Кошунаңыз болот да бул. Былтырда ушул биздин райондо ушу негизи тынччылык жок болуп атат. Маршрутканын эки дөңгөлөгү арткы дөңгөлөгү жапчаң экен, ошонусун алып кеткен бойдон кармалган жок. Ушул биздин райондо ушундай көп чыктылар болуп атат да. Азырынча белгисиз, бирок буга чейинки кылмыштарга да бул колго түшкөн шектүүнүн катышы бар деген шек бар. Кандай болгон күнү да аны тергөөчүлөр иликтесин үчүн жол кайгылуу милициясы бул кишини жакынкы милиция бөлүмүнө жеткирип беришти. Неге сындырдыңыз машинанын терезесин? Мен кыргызмын, өзгөчү болом. Тоолос, багаттардан өзгөчү. Эмне үчүн ошол үйгө барып терезени сындырдыңыз машинаны? Эчтең сындырам деп. Бизге бүгүн 102 аркылуу Нурбек деген жаран чалып жардам сурады эле Жуманбек көчөсүнүн 279-үйүндө. Биз барганда Нурбек деген жаранды арызданды. Себеби деген эстима автоунаасынын айнени талкалап коюптур, белгисиз адам. Биз тараптан кылмыш изин Сутбай Темирбаев Нурлан Мусаевич деген жаран кармалды, 1980-жылы туулган. Эмне кылары белгисиз, эмне себептен терезени сындырып, бейбаштык беренеси менен жабылды ошол жаран. Ошол Жумабек көчөсүндө очевидчилердин айтымы боюнча көп эле каттоолор болуптур ошондой. Эми ошону дальше тергөөчүлөр териштирип атат го. Эсиңерге салсак, ТВ кайгылуу программасы менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпы маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефондорго чалып, же биздин электрондук дарегибизге кат жолдосоңор болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу баарлашканча саламатта болуңуздар.